Мына Александр Васильевич, айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүн колдоо үчүн айыл чарба продукциясын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзам бар. Окусаңыз керек, билесиздер? Же көрө элексизби? Биринчи статьясында жазылып турат. Айыл чарба товарларын өндүрүүчүлөрдүн ойдогудай рентабелдүүлүгүн камсыз кылуу жана чайкоочулук кылып бааларды төмөндөтүүнү алардан коргоо дейт. Түздөн түз милдетиңиз болуп атат ушу. Аткарылдыбы биринчи статья? Биринчи пункт? Жок. 100% жок. Үчүнчү пунктунда айыл жериндеги жакырчылыктан чыгуу дейт. 6 ай саратан жер чиштеп ошолор товарды өндүргөн болсо, ошолор 2 сомго, 1 сомго чейин сатып аткан болсо, жакырчылыкты жоюп атасыңарбы? Жок. Үчүнчү пунктта аткарылган жок. Төртүнчү пункту. Айыл чарба продукциясынын экспортун көбөйтүүнү камсыз кылуу. Экспортту көбөйтүүнү камсыз кылдыңарбы? Жок. Мындайча айтканда, биринчи чу дегендеки биринчи статьянын ар бир пункту бирөөсү да аткарылган жок. Тескерисинче мына Казакстандан алып келип атасыңар. Унду дагы алып келип атасыңар, макаронду да алып келип атасыңар, эми кефирди дагы алып келип атасыңар. Бизде акырындап казафикация башталып атат Кыргыз Республикасында. Себеп? Мына ал мыйзамдар эмне үчүн аткарылбайт? Александр Васильевич эми мыкты сүйлөп президенттин алдында жүргөндү үйрөнүп алдыңыз. Жана департаменттин директору болуп жүргөнүңүздө бир топ дурус элеңиз. Азыр эми сиз дагы кыпкызыл саясатчы болуп алдыңыз да. Ооруп калдыңар ошо министрлер ошо президенттин алдына майда шилтеп барып, жүгүрүп барып, ийиле калып, салам берип, Аскар Акаевич кыйратып атабыз деген. Бул күндөрдө өтөт. Анан эл эмнеңер менен эскерет, келечек көрсөтөт. Экинчи статьясында жазылып турат. Кыргыз Республикасынын айыл чарбасы менен экономикасынын башка тармактардын ортосунда баа паритетин бирдей кармаштырууну камсыз кылат. Камсыз кылдыңызбы? Жок. Мен мыйзамды гана айтып атам, урматтуу коллегалар. Мыйзамда коюлган талаптарды гана айтып атам. Кийин мына 4-нчү статьяда жазылып турат. Кыргыз Республикасынын өкмөтү өтүп бараткан ар бир жылдын аягында же андан кийинки жылдын 4 айынын ичинде товар өндүрүүчүлөрдөн көрсөтүлгөн продукцияны өзү белгиленген тизме, көлөм жана баалар боюнча сатып алат. Сатып алдыңарбы? Жок. 5-нчи статьясында жазылып атат. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жыл сайын айыл чарба продукциясын мамлекеттик сатып алуулар үчүн республикалык бюджетте каражаттарды караштырат. Караштырдыңарбы? Караштырсаңар эмне үчүн сатып албай атасыңар? Бюджеттен акча бөлүнгөн болсо кимдин колуна түшүп атат? Кайсы фирмалар сатып алып атат аны? Кайда кетип атат? Мына маселе. 6-нчы статьянын 3-чү абзацында айтып атат. Зарыл болгондо Кыргыз Республикасынын өкмөтү мамлекеттик сатып алууларды жана айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнү уюштуруу үчүн ар бир райондо даярдоо пункттарын жана мамлекеттик ишканаларды түзөт дейт. Түздүңөрбү? Жок. Урматтуу мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаттары, урматтуу Абдыган Эркебаевич, мына кичинекей мыкты биз ушул айыл чарбасын көтөрөлү, ушуларга камкордук көрөлү деп 2003 жылы 30 июнда кабыл алган мыйзамыбыздын бир да бир пункт аткарылбай аткандыгын толук көрүп туруп, Жангораз Канметович эске алынсын, уюштурsun, кыйшайуусуз аткарсын, эми кыйшайып кетиптир, түздөлүп алсын. Бул биздин принцибибиздин жоктугунун белгиси. Биз көрүп турабыз, чак чайып, чак түштө көрүп турабыз, мыйзамдын бир да бир пункт аткарылбагандыгын көргөндөн кийин мыйзамды аткарбай коюу бул кылмыш. Эмне үчүн бирөө мыйзамды аткарбай койсо, толук жоопкерчиликке тартылат дагы, улуу урматтуу өкмөттөр аткарылбай койсо, эске алынып коюлсун. Эми мындан кийин андай ишке барбасын дегендей маселени биз кабыл албашыбыз керек. Мыйзам аткарылбагандыгы чындыкпы? Чындык. Это преступление? Преступление. За преступление надо отвечать. Как надо отвечать? Должно уходить в отставку. Жангораз Канметович мындай баса белгилеп айтайын, ушул акыркы 8 жылдын ичинде ушул Жангораз Канметовичти отставкага кетсин дегенге чейин жеткиргенден кийин бул өкмөт оңобу? Ой, жети уктаса түшүнө кирбейт да бул кишинин өкмөткө отставканы сурайм мен деген. Демек бул киши дагы жетиптир да, жеткен чегине жеткени. Эми эң бир саламаттуу, эң бир эки жакка эмне болбогон киши ушул ооздан ушул сөз чыккандан кийин демек түңүлдүк да. Карпбек Амкулов, жана сиз айткан иш да бул. Бул өкмөт да көнүп алган. Өкмөт да көнүп алган, мыйзам чыгаруу жыйын айтат, дейт, анан кийин жана жолбарс катуу качырып, жумшак алат дегенде катуу качырып келет дагы, башыбыздан сылап коет деген көнүп алган булар. Ошого күнөөлүү биз, урматтуу коллегалар. Мына статьясы аткарылбадыбы десек, ооба деп атабыз. Бул статьясы аткарылган жокпу десек, ооба деп атабыз. Аягында добуш берүүгө келгенде койчу эми. Ошончо өсөбүзбү биз? Биздин мамлекет өсөбү ошону менен. Булар да билип алган.
мына Абдыган Эркебаевич дагы ар бир замечание айткандан кийин ушуну эске алып койсоңор дейт. Эске алгандан эмне өзгөрөт, албай койсо эмне өзгөрөт? Эске алып коюңуздар деп коет Абдыган Эркебаевич. Аскар Акаевич дагы ушунчалык катуу буларды кууп келет дагы, аягында урматтуу министрлерим, эми жакшылап иштеп берсеңиздер деп коет. Ушул мамлекет, ушул бийликпи? Бийлик ушул. Мына кошуна мамлекеттерди көрүп атпайбызбы? Жыйын өткөргөндө кандай жыйынтык өткөрүп атат? Ошол жерден адамдын тагдырын чечип коюп атат. Булар чечпейт. Себеп бизде сатып алуу, ушул товарларды сатып алуу коррупциянын колунда, семьянын колунда, мафиянын колунда. Ошонун анча-мынча нерсени Александр Васильевич дагы жеп атат. Биринчи орун басары дагы жеп атат. Жебейм деп айтсын ушул жерде. Биз калп эле могул жерде эл үчүн, мамлекет үчүн күйгөн болгонубуз менен ар биринин өзүнүн бизнеси бар. Ошол бизнес менен бөлүшөт. Ошол бизнестин долясын семьяга алып барып берет. Ачык айтпайлы ушул нерселерди. Александр Васильевич, кези келет. Жана Мисир Ашыкович айткандай, кези келет, ошондо айтабыз. Азыр айткан менен бет кырмоочулук кылбаңыз сиз дагы. Айыл чарба кооперативтеринде сельхоз продукцияларды алып келип атканда, күйүүчү майларды алып келип атканда, японский гранттар бөлүштүрүп атканда биз билебиз. Кимдер эмне иш менен алек болуп аткандыгын билебиз. Мына аягында айтып коеюн. Эми күдүрөнбөй уктурбайсызбы? Эви келет, кези келет. Ошондо анан кийин жооп бересиңер. Бүт баарыңар жооп бересиңер ошондо. Тоскоол кылмай жок. Ошол мезгилде кечээ айыл чарбасыны бузбагыла, ыдыратпагыла, таркатпагыла деп какшаганыбызга карабастан бүт баарын талкалап отуруп алып, могул жерде шымын булгап алгандай болуп отурасыңар. Кайра бириктирип бергиле деп. Мунун да кези келет деп айтканбыз 5 жыл башта. Кези келди, айтылды. Мойнуңарга алып атасыңар. Муну мафияны, бул сельскохозяйственный мафия. Мана Бөрбай Журайч комитетинин төрагасы катарында билесиз. Ошто пактан алганга кайсы фирмага гана уруксат бар, билесиз? Туурабы? Ал фирма кимдин фирмасы экенин да билесиз. Пакта тазалоочу завод кимди сатып алгандан бери билесиз. Арабанга келип туруп ушул пактаны алабыз деп туруп алган болсо, жок, мындан башкасын албайсыңар деп туруп алганыңардан бери билебиз. Ошолордун жибин баарын чугап келе турган болсо, келип Айыл чарба министрлигине такалат, Айыл чарба министрлигинен Ак үйдүн 7-кабатына барып такалат. Эл билбейт дейсиңер мунун баарын. Мен тартипке чакыра албайсыз. Сөз бүткөндө айтсам тоскоолбаңыз. Абдыган Эркебаевич, мен 2 минутум калып атат, аягында айтайын. Азыр менден кийин чыгып, жок нерсени айтып эмне кылабыз? Бири-бириңерге мындай корректный болбойсуңарбы? Маданияттуу болбойсуңарбы? Деген призывтерди айтасыңар азыр. Мен түшүнүп турам. Бирок акыр бирөө айтыш керек да ушундай нерсе болуп аткандыгын. Көрүп аткан нерсени көрбөдүм деп, угуп аткан нерсени укпадым деп эле баарыбыз мамыр-жумур болуп отура берсек, анда мыйзам чыгаруу жыйын эмне кереги бар? Анда мондай мыйзамдарды кабыл алыштыбыздын эмне кереги бар? Анда биз токтом кабыл алалы, токтом аткарылсын дешибиздин эмне кереги бар? Башынан сылайлы дагы чай чамегин ичип алып жүрө берели анда. Мен Абдыган Эркебаевич менден кийин чыгып, сиз дагы мага замечание бересиз, такталбаган фактылар болсо айтпакчы керек, андай мындай дегенде. Такталбайт. 1,5 жыл калды. 1,5 жылга чейин эч нерсе такталбайт. Кудай аман койсо, алтыстаныбыз аман болсо, ушул нерселердин баарын тактала турган күнү келет. Мына ошондо көрөбүз ким кимдин көзүн кантип карайт.